Урматтуу, эгер өзүңөрдүн тилиңер менен айткан болсом, урматсыз Ташиев Камчыбек мырза. Мен сизге сиз деп эле кайрылайын. Анткени менин ата-энемин мага берген талим тарбиясы, менин адеп аклагым, менин маданиятым, деги эле адамдык касиетим өзүмөн жашы улуу адамга сенсиреп кайрылууга жол бербейт. Сиз өзүңүздөн жашы улуу адамды сенсиреп сүйлөгөндө бир ошол адамды сенсиреген жоксуз. Биринчиден булга этика мыйзам эч бир нерсе уруксат бербейт сиз бирөөнү сенсиреп сүйлөгөнгө. Сиз мамлекеттик кызматкерсиз. Ошол сиз сенсиреп аткан адам ошол адамдын шайлаган артында турган эл салыктарын төлөп, сизге айлык берип, сизди ушул кызматта бүгүн кармап отурат. Сиз ошол адамдардын тузун татып, тузуна түкүрүп, ошолор тандаган, ошолор колдогон адамды сенсиреп, өзүңүздүн адепсиздигиңизди, адеп аклагыңыздын төмөндүгүн, маданиятыңыздын жоктугун көрсөтүп атасыз. Сиз бирөөнүн тилин жулуп алгыдай, куршапта бир айттыңыз эле, тил жулуп алам деп. Бирөөнүн колун сындырып койгудай, сиз кимсиз өзү? Ушинтип эле баягы зордук, зомбулук менен элди коркутуп башкарам деген оюңуз барбы? Андай бизде Кыргызда болбойт. Сиз кыйын болсоңуз, сизден кыйындар миңдеп саналат. Сиз өзүңүздү эр ойлосоңуз, башкаларды шер ойлоп мамиле жасаңыз. Мен сизден талап кылам. Сиз мамлекеттик кызматкер болгон соң, элдин өкүлүн, болгондо дагы ошол 25 миң элдин доошун алган, ошол жогорку кеңеште олтурган 90 депутаттын арасынан эң көп элдин доошун алган депутаттын сый урматын жайына коюп, ошол кишиден кечирим сураңыз. Публично. Ошол КТРКңыз дагы көрсөтсүн, ЛТРңиз дагы көрсөтсүн. Баягы аймактыбы, каймактыбы бардык телеканалдарыңыз көрсөтсүн ошол кайрылууңузду. Кечирим сураганыңызды. Болбосо, биз дагы мындай адепсиздикти, адеп акылаксыздыкты сизден үйрөнгөн адам катары өзүңүзгө каршы, өзүңүзгө жараша биз дагы жооп бере баштайбыз. Ошондуктан менин сизге жакшы сунушум, кеңешим, талабым ошол эле катарда. Кечирим сураңыз. Сиз Мадумаровду сенсиреп, урматсыз деп атканда, Кыргызстандагы элдин эң көп катмары шайлаган адамды тебелеп тепсеп атасыз. Сиз бүтүн кыргыз элин тебелеп тепсеп атасыз. Элдин ою менен эсептешпей атасыз. Сиз эч кимди урматсыз деп айтканга, колуңду сындырып коем, тилиңди жулуп алам дегенге, камап коем дегенге акыңыз жок. Сиз кааласаңыз да камалып кете берет экен. Мыйзам деген бар. Иштеңиз, бирок ошол мыйзамдын негизинде иштеңиз. Мыйзамдан чыккан болсоңуз, 6,5 миллион эл мыйзамдан чыгат, аны контролдой албай каласыз кийин. Ошондуктан эң биринчи болуп өзүңүз президент баш болуп, сиз төш болуп, ошол мыйзамды сактаңыздар. Жакшынакай иштеңиздер. Бизге азыр башаламандыктын кереги жок. Бүтүн дүйнө алгы-далгы болуп турат. Төөнү шамал учурса эч ким асманда көр дейт. Биздин өкмөттүн абалы өтө эле азыр көптөгөн коркунуч алдында. Ошон үчүн бизге тынчтык керек. Тынчтык болуш үчүн силер бийлик башында олтургандар тынчтыкты сактаңыздар. Адамдыктан көп чейинден чыкпаңыздар. Айта берсе сөз көп. Бирок болгон бардык нерсенин эби чени менен болгон жакшы. Мен талап кыламын. Тез арада, тез күндө Мадумаровдон ел алдында кечирим сураңыз.
Бүтін Кыргызстан Мадумаров. Мақұл. Бербей қойдыңар. Эмне болот? Камчының ушул жерде бүт кыйкырган, жала жапкан сөздөрү калат дагы Мадумаровдун үнү чыкпай калат. Ошондойбу? Биринчиден мен сизге кыйырган жокмун. Мен камчы эмесмин сизге. Кандай кылабыз? Знайте. Мен уятсыз деп, тартипсиз деп айта элекмин. Азыр чыкканда айтам мен. Айтасыз. Эмне кыласыз? Кандай болот аны Талант Турдумович? Мен сизге сүйлөп аткан жокмун. Суроо жазылды. Урматтуу Адахан Кимсанбаевич. Суроо эмес, мен биринчи болуп кол көтөрбөдүмбү. Раз ушундай болуп чыккандан кийин сөз бериңиз деп. Сөз беребиз албетте. 2 мүнөт. Ошондон азыраак сүйлөшөлүк. Тилим барда эле сүйлөй бербестен. Жооп бересиз бардыгына. Жакшы, рахмат. Колуңду кезебегин, колуңду сындырып коем. Колуңду сындырып коем. Биринчиден, экинчиден. Жакшы, мына өткөндө урматтуу депутаттар эме бербей, согласие бербей камалбай калдың. Эгер мен ген прокурор болгондо давно камалат болчу. Сактаңыздар. Еще не поздно. Тартипти сактаңыздар. Регламент менен, мыйзам менен иш алып барсак. Ар бир жерде өзүнүн эрежеси бар. Так, извините, пожалуйста, мен бир сөз берип коюңузчу, көрсөтөм деген айтып коеюн, уруксат берсеңиз. Урматтуу депутаттар, бул кишини көрсөтөм дегенде жөн бар. Себеби бизде толук оперативдүү маалыматтар бар. Булар мамлекетте чаң тапалаң уюштуруп туруп, мамлекетте бийликти алмаштырууга аракет кылып атат. Мен айтып коеюн, мамлекеттеги бийликти сиз эч качан алмаштыра албайсыз. Бул бир. Так, бир туугандарыңыз, ошол эле Абдусаттар жана башкалар чогулуп алып туруп, жакында Адахан Кимсанбаевич, Адахан акабыз бийликке келет. Биз буларды көрсөтөбүз деп отургандардын бардык оператив жумуштар жүрүп атат. Жакында бир тууганыңызды камасак ушул иштер боюнча дагы кыйкырып чыгасыз. Ошондо эч нерсени көрсөтө албайсыз. Сиз көрсөтө турган адамдар өтүп кеткен уже. Хорошо? Рахмат. 5-чи микрофон процедурный. Талант Турдумович, келген кишилердин микрофону эмне тынымсыз иштеп турабы? Же ташыйып өзгөчөбү? Эгерде ошондойлор болгон болсо, бүтүндөй барып алып барып, могу жерде бир жаман адат пайда болду азыр бийликте. Аябай көрүнгөн кишини сабап кыйкырып коет, КТРЛтерден сайратат, аймак деген, регион дегени бар сайратат. Ал заманыңызда өткөн. Эгерде мына ушундай болуп көрсөтөбүз деген болсо деп, сөздү бурмалабагыла, силер сөздү түшүнбөйсүңөр. Ал сөзгө түшүнүш үчүн дагы көптөгөн жылдар керек. Билип атабыз сизди билимдүү экениңизди. Түшүнгөнүңдү көрүп атам, бир дагы айта албайсың. Мамлекет үчүн бир дагы жакшы. Мына ушул жерде айтып атасыз. Бүт баарына крыша батат деп. Крыша болуп аткандардын бүтүндөй барып четинен кама. Четинен кама, мен кол чабам. Сени кошуп камайбыз жакында. Колдон келбейт. Колдон келбейт. Колдон келген ишти айтып чайлана. Колдон келген ишти айтып. Колдон келбеген. Кайма ачпасаңар. Каймач, гөнгөн экенсиңер, көрүнгөн кетем, кыйкырып. Переворот кылыштын алдында өзүң жок болосуң. Мен ак үйдөн секирген эмесмин переворот кылам деп. Мен конституциядан чыккан эмесмин. Переворотты силер кылгансыңар, силер жооп бересиңер. Сен да жооп бересиң. Табло менен кетели, урматтуу коллега. Рахмат, урматтуу кесиптештер. Касиеттүү Кыргызстандын калкы. Мен 5 айдан бери биринчи жолу ушу микрофонго чыгып атам, ушу трибунага. Тилекке каршы биздин Кыргызстанда соңку мезгилдерде аябай ушундай бир модага айланып калды. Погон таккандар келип алып эле кыйкырып сүйлөгөн болсо ошолорду кутуура. Ошондуктан биз бардык тарапты угуп, анан таразыга салып, анан өзүбүздүн чечимди чыгарышыбыз керек. Мына азыр айтты Мадумаров, Лейлек районуна балдарды ээрчитип барып. Биз фракция менен бардык. Фракциянын курамы менен бардык, ошол жерде жыйынды өткөрдүк, эл менен жолугуштук. Бул бир. Баткен районунун губернатору, Лейлек районунун акими биз менен чогуу жүрдү. Бардык сөздөрдү укту. Биз менен чогуу олтуруп, чогуу жаран иштер болду. Ташматов деген менен сүйлөшөт дейт. Ташматовың, Бешматовыңды кимди болсоң ошонуңду карма дагы. Эгер аткезчилик кылып аткан болсо, өмүр бою камап сал. Биз баргандан кийин депутат катарында бизге көрүнгөн киши келип өзүнүн арыз арманын айтат. Жүзүн жашырган жок. Силердин кызматкерлериңерге окшоп бет чүмбөттөнүп алган жок. Сайгактап качкан жок. Түздөн түз ошол жерде
камераға айтып отат. $500 берем десем болбай атат, $1000 бересін деп отқанын бүтіндей дүние жүзі көрді ұқты. $1000 бер, өткөріп жіберем деп айтып отат дейді. Ушул жерден дайым эле $500 мен өтүп жүрчүлүк, азыр ставкасын ушундай көтөрүп алды деп. Мен ал жерде иштебейм, мен ал жерде түнөгөн жокмун. Ошол какшап айтып аткан инсандын сөзүн сиздерге жеткирдик. Экинчиси, эң арзан баа бизде дейт. Аткезчилик качан болот, урматтуу туугандар? Аткезчилик бир мамлекеттен экинчи мамлекетке мыйзамсыз товар ташыганда болот. Эгерде мыйзамсыз товар ташып аткан болсо, ошол жерде тургандардын бардыгы чек арада туруш керек. Кыргызстандын ичинде, бир райондун ичинде 2 айылдын ортосунда эч кандай пост турбаш керек. Мен дагы бир жолу айтам. Мына ошол жердегилердин баарын какшап жазып аткандары ар бирибиздин колубузда бар. Ошол райондун депутаттары, шайланып келген райондун депутаттарына кайрылып аткандар бар. Мына момундай болуп, ачыктан ачык дыйкандарга селитра жетишпейт, кымбат. Шарибек Оразалиев деген мырза урматтуу Абдикарим Карбековичке кайрылып атат. Бу киши ким? Баткен районундагы азыр өкмөттүн өкүлүбү, кимдин өкүлү экенин да билбей калдың азыр. Мына ошо областтын губернаторуна кайрылып атат. Лейлек районунан Колунду айыл аймагына жер семирткич жетпейт. Областтын губернатору жооп берип атат. Эртеге точка коем дейт. Андан бери 9 күн өттү. 25 тонна селитраны алып баратып, ошол жерден өткөрө албастан кайрадан төгүп таштап кетип калды. Кимге пайда, кимге зыян? Чек араны кайтарыш керек. 2 айылдын ортосун эмес. Аткезчилик болгондо күйүүчү май деп атасыңар, же башка бир өсүмдүк майын деп атасыңар. Ал өсүмдүк майлар аткезчилик боюнча болсо, Кыргызстандан башка жака чыкпайт. Кыргызстанда өстүрбөйт аны. Кыргызстан чыгарбайт ал майды. Контрабанда менен сыртка ташып кеткендиктей. Биздикилер араңдан араң сырттан ташып келип атат. Азык-түлүк коопсуздугу жөнүндө сөз кылып атат. Азык-түлүк коопсуздугу качан пайда болот? Качан ошол дыйкандарга арзан жер семирткич келип, дыйкандар өз убагында сейип калганда. Азыр жай башталды. Азырга чейин турат. Мына Айыл чарба министрлигинен Темирбаева айымга кат жолдоп атат. Сиздин сунушуңуз боюнча дейт, мамлекеттик материалдык резерв фонду аркылуу Өзбекстан Республикасынан алынып келинген 4977 тонна болсо керек. Аймак селитрасын Баткен областынын дыйкандарына бөлүнгөн 378 тоннасы Кызылкыя шаарында кампасында турат дейт. Кызылкыяда турат, Кулундуга жетпейт. Эмнеге? Пост бар. Билесиңер да силер, кайрылып атат да күндө эле какшап. Ыйлап атат да ошолор. Канын ичпей эмнесин ичип атасыңар анан? Мына жерде дагы жазып атат. Алынган маалыматтардын негизинде Баткен областы боюнча ташылып келинген минералдык жер семирткичтердин басымдуу бөлүгү Кыргыз жер семирткичтеринен ташып келүүчүлөр ассоциациясы КАПУ деп коет. Тиешелүү жетекчиси Акунбеков телефондон берип атасыздар. 2800 тонна аммиак селитрасы баасы 38 сомдон болуп атат. Биздики кымбат болгон үчүн сатылбай атат деп айыл чарба министри берип атат бул катты. Мадумаров жазып аткан жок. Андан кийин мына айыл өкмөттүн башчысы Маликов деген азамат кайрылып атат. Кулунда айыл өкмөтүнүн башчысы маалымдама берип атат. Постто турган азаматтарга, тойбогон азаматтарга. Берилет ушул маалымдама Кулунда айыл өкмөтү тарабынан Кулунда айылынын тургуну Сулайман уулу Кубатбекке дыйкандарга сатуу үчүн Кызылкыя шаарынан 25 тонна жер семирткич түрүн алып келет. Блокпосттордон өтүү уруксат бериңизди суранабыз. Шофер Марасилов Газбек Тагаевич, номери 7887 прицеп 08 бүт номери менен берип атат. Айланайындар. Айыл өкмөттүн башчысы берип атат ушуну. Мадумаров берип аткан жок. Артында дагы ишенбесе, момундай кылып бүтүндөй кимге канча кап керек? 25 кап, 15 кап, 40 кап деп туруп, кол коюп туруп берип атат. Булар да өтпөй атат. Себеп тойбой атат посттор. Мына ушуну айтып атабыз биз. Эгерде кимдин кайсы бир айылдан шайланып келген депутаттар мага ушул айтылган нерселер өз убагында келип атат десе айтыңыздар. Алар эмес, мына айыл чарба министрлиги жооп берип атат. Биздикинин баасы момунча болуп атат, бирок эл ташып келген арзан болгондуктан биздикилер өтпөй атат деп, туура, жолдош министр? Мына мына жерде расмий түрдө жооп алды. Эгер бул жооп туура эмес болгон болсо, Миргүл айым, сизге да алдыңыз да ушул жоопту, туура? Биз факты менен сүйлөйбүз.
Жалаң факты менен сүйлөйбүз. Эгерде кара баягы жаманатты кылам дей турган болсоңор, 3 күн кайра КТРдин менен регионуңардан сайратсаңар, элдин башын маң кылабыз деген болсоңор, эл азыр түшүнүп калган. Крышавать этип атат деген сөздөрдү. Мен ушул сөздөрдү билбейт экенмин. Аны менен силер алек болосуңар. Кимди крышавать этип атканымды билсеңиз, четинен алып барып камаңыз. Камаганга устасыңар азыр силер. Ар кандай жалааны жаап туруп, 2 айдан кийин чыгарып, бирдеме десе, ушинтип койдук да деп коюп кете бере турган заман болуп калган. Ошондуктан урматтуу кесиптештер, биз фракция менен барып келген жыйындын жыйынтыгы боюнча областтык жетекчилик менен дагы, райондук жетекчиликтер менен дагы керемет сүйлөшкөнбүз. Мына ошолордун жыйынтыгын көрүп атабыз, биз кызматташып атабыз. Экинчиден, коопсуздук кызматынын кызматкери болобу, чек ара кызматкери болобу, ички иштер министрлиги болобу. Мына ички иштер министрлигинин ошол жердеги башкармасы полковник мыкты өзүнө алып жүрдү. Бардык кызматтын жетекчилери мыкты алып жүрдү. Областын жетекчиси, коопсуздук кызматынын жетекчиси мыкты алып жүрдү. А жанакы бизде иштебейт деди, ошол жерде качып жүргөн жигиттерди. Бизде иштебейт деп жооп берди. Биздин кызматкер эмес деп жооп берди. Биз Казакстанга бардык. Биз Кыргыз парламентинин депутаттарыбыз. Ошол жерде барыңыздар, күбө болдуңуздар. Бажы кызматы болобу, чек ара кызматы болобу, полковниктер келди дагы, айтты. Нөмөт жетекчиси полковник Баландаймын. Түкүндөймүн. Муну маданияттуулук деп коет. Кыргыз Республикасынын аймагында жогорку кеңештин депутаты кандай жерге барбасын, ошол жерге жооптуу киши келип өзүн тааныштырууга милдеттүү. Эгерде сабаттуу болуп 36 тамганы тааныган болсо, кыргыз мыйзамдарын окуган болсо. Жок кокустан келип калган болсо, ошондой болуп жапай болуп качат анан, эмне кылышын билбей. Биз, урматтуу депутаттар, абийирибиздин алдында, жараткандын алдында ушул кезге чейин таптаза келгенбиз, соңку демибиз чыкканга чейин таптаза ойдон кетебиз. Каралагандар көп болгон. Алардын бирөө жок бүгүн. Ошондуктан мен Самый Кожо Мирла мырзага, Балбак мырзага ыраазычылык билдирем. Баш кесмек бар, тил кесмек жок. Уруксат берип койгонуңуздар үчүн терең ыраазычылык билдирем. Тийиштүү маалыматтар болсо, дагы да айтканга даярбыз. Рахмат.